бул эң кымбат, эң баалуу жаныбар, шыншыл аткалат. Мындан шуба тигишет, эң кымбат шуба. Кымбат эмне үчүн? Себеби бул кичинекей да, көп керек ушундай жаныбар. Анан ошого кантип ушуга колдору барат, кантип ушуну шуба кылып, кантип кийип билбейм мен. Ушу карасаңар беспомощный. Бул уже 3 жыл болду, 3 жылдан бери жанымда. Анан менин сүйлөгөн сөзүм баарын түшүнөт. Эмне жейт бул? Бул гана эле чөп, анан тетигиндей майда ичинде семечке, акш кабактын семечкеси, кадимки семечке, будай жебейт, анан сулуу жейт. Вот ошол болгон жок ошо. Зыяны жок. Зыяны жок, жеңил абдан муну багыш. Эшикке чыгарасызбы? Эшикке чыгарбайм, бул коркот эшиктен. Анын үстүнө булар дайыма караңгыда жашаган эмелер экен, жаныбарлар экен да. Булар мындай жарыкта жашабайт. Анан мына азыр мына будкасында көрдүңөрбү, араң кармадым. Бул неме жашын алат күндүз. А саат 5-терде чыгат анан. Чыгып туруп анан кийин 5-6ларда чыгып. Кайдан Сен жөн айтып атам. Бирөөнү сатып аткан экен, реклама менен алдым барып. Көчүп аткан экен Россия. Мен болсо керек. жок, мага почти бекер эле берди. Эмнегедир көңүлүмө жактымбы, же кандай билбейм. Мурат аябай узун экен. Ооба, мени ушинтип карайт, сен мени эмне кылып атасың, обижать этпейсиңби деп монтип карай берет мени. Бул кезде экологдор жаңжал чыгарып атат, себеби жаныбарларды көп атып атат. Мына азыркы немеде да тиги атуулар көп болуп атат да. Иттерди, мышыктарды, өзгөчө иттерди атып салып атат. Булар деле жашагысы келет, булар деле жаныбар да. Кантип ушуга кете барат? Аты ким мунун? Шуша. Өзү шыншыланы, шысы бар ат коюш керек экен. Сөзсүз шы болуш керек экен. Биз Шуша деп аттаганбыз.